Кеңештин спикери Гасканбек Арцбекович бизге чейин төрага болуп элек эле 2012-жылы бизге эң чоң көйгөй таза суу көйгөйү болчуга, ушу таза суу көйгөй менен айылдын тургундары кайрылганда биринчиден бизге ошо скважина курууга жардам берген. Ошол жерге биз азыр айылда 4 көчөгө суу насосун алып берип, ошол жерге 4 көчө таза суу менен камсыз болгондо бул 2012-жылы. Андан кийинки жардамы райондук Магинак үйү бар. Ушул жерге 3,5 миллион жардам берип, толук сырт ичи ремонттон өттү. Ички жылытуу системасы жок болчуга райондук борбор болгондо баардык ушу чогулуштардын баары ушул жерге өтүп турган. Кышкызын суук болгондуктан ушу жылытуу системасы дагы оңдоп бергенге чоң жардам берди. Анан кийинки биздин быйылкы Улуу Акөмүк согуштун 75-жылына каракка биз кайрылуу жөнөткөн оңдоого. Бул боюнча бизге чоң жардам берди. Бакбак Талас жана айыл өкмөттөн 300 миң, Бакбак Таластан 800 миңге проект жазып, ошол жерди толук ремонттоп, брусчатка жаккырып, эскиликтердин полный реконструкцияны өткөрдүк. Больницага туратабыз, бул жерге реанимациянын хирургия бөлүмү жайгашкан, жакын жайгашкан. Ушул жерге дагы Бакбак Таластан акчалай жардам берип, өзүнүн ушул жерге жанагы реанимация менен хирургиянын ортосуна өткөрмө жол куруп берип, врачтарга дагы оорукана, бекап ооругандарга чоң жардам болду да. Бакай аканын элинин атынан, кеңештин депутаттарынын атынан Гасканбек Арцбековичке ийгилик каалайбыз, ишине ийгилик, дагы ушундай элдин көйгөйүн чечип, элдин керегине жараткан азаматтарым болуп жүрө берсин. Рахмат айтабыз.